Баткен мамлекеттик университетинин мугалимдер жааматы улуу жеңиштин 75 жылдыгын урматына студенттерге аталардын эрдигин таңтаган сынак жарыялаган. Бүгүн болсо мелдештин жеңүүчүлөрү тандалып алынып, акчалай сыйлыктар жана ардак баракчалар менен сыйланып отурат. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу онлайн форматта болуп өттү. Мында өзүңүздөргө белгилүү болгондой өзгөчө кырдаалдын түзүлүшүнө ылайыктуу Баткен мамлекеттик университетинин иш арасында студенттердин арасында атайын сыйлыкка коюлган жаңы жеңиш күнүн ырдайбыз аттуу жеңиш сыйлыгы орнотулган. Ошонун университет тарабынан атайын 23 000 бөлүнүп, бул жерде студенттердин билим деңгээлин ошол мезгилде онлайн аралыктан иштөө процессин текшерүү, патриоттуулукка үндөөө максатында жүргүзүлгөн иш-чара уюшулду. Ошо иш-чаранын негизинде бир топ студенттер, 30га жакын студент катышып, алар байгелүү орундарга ээ болду. Ошо бөлүнгөн акчалардын суммасы 1250 сом биринчи гран-приге деп койдук. Алар ар бир студенттардын бирден орун ээлегендерге, анан ошол эле мезгилде биринчи, экинчи, үчүнчү орун болуп, бардыгы 23 000 атайын каражаттын эсебинен бөлүнүп берилди да. Анан дагы бир нерсени айтып койгум келип атат. Өткөндө дагы айтканмын, бул жеңиш күнүн ырдайбыз деп атайын ушул кырдаалга байланыштуу министрлик талабынан дагы атайын фестиваль уюштурулган. Ошол биздин жеңүүчүлөр 28 студенттин ичинен биз бардыгын жеңүүчүлөр табылган. Структуралык бөлүмдөрдөн качкандардын ичинен. Анан ошолордун бардыгын биз министрликке жөнөткөнбүз. Ошо министрликте 50-ден ашык университеттердин арасында биздин Акжол кызы Канышай деген кызыбыз 3-чү местаны жеңип алгандыгы бул бизди өтө сыймыктандырат. Анткени бул бир топ жашап калган окуу жайлардын арасында дагы биз дагы өзүбүздүн кадыр баркка ээлешип калып, студенттерибиздин билим деңгээлин көрсөткөндүгүнүн бир белгиси катарында айткым келет.